Буну ким токтотот атат? Ал. Болбойт да, карачы, экинчи катарга токтотуп коюп атасыңар. Ушу туура болобу силерге? Сиз билесиз да, бул жер остановка экенин кантип койдуңуз да? Аялдама да булчу. Аялдамага автобус кенен кирип, мына көрдүңөрбү, автобус уже жолго чыгып кетип атат буякачы. А буяка кирейин десе машиналар турат. Кайтканда молот болсо жүктөп салайлы түшүп аттарлары. Эжеке, аркаңызда автобус турат. Караңызчы, пробка кылып атпайсызбы жолду? Звонок дурого. Айдаңыз. Биз азыр рейд кылып чыктык. Мына эме гаилер менен кошучу. Азыр келип бардыгын эвакуатор менен жүктөп, айып короочу жайларга алып чыгабыз. Анткени силер мына жолго токтоп, пробка болуп атат, жолчу. А силер бул жака токтосоңор, пробка болбойт. Азыр биз рейдке чыктык. Ушундай эки катар кылып. Ооба. Азыр биз жүктөп, айып корого алып кетебиз булардын бардыгын. Протокол түзөбүз. Бардыгыбызга мыйзам бирдей. Өзүңүз баш болуп мыйзам бузуп атсаңыз, автобус каяка токтойт? Мына жерден мынияга да. Мунадан десеңиз. Мына 49-дан коюп Бул койбош керек бул. Вот адам өтөт аяка. Бакыт, бул кишичи, бул киши уруксат берди деп бул аял айтты. Ооба, эртең менен. Эгер уруксат берсе, буну жумуштан бошот. Болду. Бүгүн бошот азыр. Давайте мындай адамдар иштебеш керек бизге. Бул өзү нарушение кылып туруп анан кийин. Жок, буну койбош керек. Карасаңыз, өзүңүз деле. Остановканын орду турат. Сиз күндө эле коесузбу буяка? Мен жерге күндө коём, ар жерге коебуз. Кайсы жерге кой деп. Азыр кое туруңуз, сиз канча сом төлөйсүз бул жерге? 100 сом. Эмнеге 100 сом алып атасыздар? 100 сом. Кечке турбайт. Кечке Ким турган айтты сизге 100 сом кечке турган үчүн деп? 5 10. Болду, андан ашпайт. Көрдүңөрбү? Биякта нарушениялар бар да. Биз эртеден кечке Давайте. 100 сом беребиз. Анан кирип чыкканга Андай жок. 100 сом деген жок. Болду, тариф бекитилген бирдей. Ошо этекте мына башкача эле. Силер бияка коюп койгондун эсебинен автобустар келип көчөгө токтоп атат. Шаар башчыбыздын буйругу чыккан 585-буйрук. Совместно жол коопсуздугун кыймылын камсыздоо кызматы менен мэрия, санинспекция, тийиштүү бөлүмдөр менен шаардын аймагында рейдтерди уюштуруу. Биз рейдтерди бат-бат уюштуруп турабыз буйруктун негизинде. Негизги максатыбыз, мына көрүп атасыздар, жол тыгындарын азайтуу. Бизге жарандардан арыз кайруулар келип чыгып атпайбы? Жол тыгындары көбөйүп кетти деп. Ага себеп болуп, биринчиден эле ушул мына унаа коюучу жайларга тыюу салынган жерлерге биздин кээ бир айдоочуларыбыз, аң сезими жетпей аткан айдоочулар келип токтотуп коет дагы. Мына биздин автобустук каттамдар, автобустар дагы экинчи линия менен келет дагы. Адам алганда түшүргөндө токтоп калат, анын аркасында ушундай катарынан жол тыгындары жаралып атат. Ошон үчүн түздөн түз ушулга себепчи болгон мына окшогон айдоочуларга азыр биздин жол коопсуздугун камсыздоо кызматтарынан айып пулдар салынды. Мындан ары дагы бул рейдтерди өткөрөбүз. Азыр биз аялдамалардын айланасына, андан сырткары тротуарларга, мыйзамсыз тыюу салынган жерлерге коюп койгон боюнча ошолорго барып туруп айып пулдарды салабыз. Дарк бетте дөңгөлөк тротуарга чыгарып алышты. Кара тротуарга коюп туруп эле. Hadi kapayalım. Çok